Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен сүйүктүү пайгамбарыбыздын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 35-чи хадис. Ал төмөндөгүчө. Ан Абдуллах ибн Умар радияллаху анхума анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям qala. Abdullah ibn Umar, Allah Taala razı olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tömöndөгүчө айтып жатканын риваят кылып баяндап берет. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Kullukum ra'in fa mas'ulun an ra'iyatihi." Силердин баарыңар башчысыңар, жана башчылык кылган жериңерге жоопкерсиңер. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم. Адамдарга башчы болгон киши өз башчылыгында жоопкер. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. Эркек киши өз үй бүлөсүнө башчы жана аларга жоопкер. والمرأة رائية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. Аял киши өз күйөөсүнүн үйүнө жана анын баласына башчы жана ага жоопкер. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. Кул өз кожоюнун мал мүлкүнө башчы жана ага жоопкер. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Билгиле, силердин баарыңар башчысыңар жана силердин баарыңар башчылык кылган жериңерге жоопкерсиңер деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде айтат. Бул хадис сахих ишенимдүү хадистердин катарында имам Бухари жана имам Муслим чыгарган хадис. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, ушул жогорудагы хадис боюнча дагы тереңирээк токтолуп кете турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде куллукум деп атат. Силердин баарыңар деп атат. Мусулман коомчулугуна кайрылып, ар бир мусулмандын кам көрүшү жана анын көтөрүүсү керек болгон жоопкерчилик жүктөлгөндүгү жөнүндө бизге кабар берип атат. Эч кимисин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчөлөп койгон жок. Куллукум деп атат. Силердин баарыңар башчысыңар жана баарыңар жоопкерсиңер дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир инсан өз нафсысына башчы жана өз нафсысына кыямат күнүндө жооп берет. Ар бир кылган ишине, ар бир сүйлөгөн сөзүнө жана ошондой эле анын денесиндеги ар бир мүчөсүнө Аллах Тааланын астына барганда жооп берет. Жана Аллах Таала берген ар бир неаматка Аллах Тааланын астында эсеп кысап берет жана ага жоопкер. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала бул ар бир пендеге өмүрдү берди, жашоону берди. Мына ушул жашоонун ар бир минутасына, ар бир секундасына Аллах Тааланын астында эсеп кысап берет. Биз жасаган амалыбызга, сүйлөгөн сөзүбүзгө жана өзүбүздүн дене мүчөлөрүбүзгө жана ар бир келген неаматтарга жана ошондой эле убакытка чоң маани беришибиз керек. Анткени Аллах Таала бизге убакытты берип, убакыттын өзүнүн бир милдеттемесин берген. Убакытты кайда коротуш керек, кайда коротпош керек. Ушул жөнүндө бизге үйрөткөн. Аллах Таала бизге бир иш амалга кудурет берип, мына кайсыл амалды кылыш керек, кайсыл амалды кылбаш керек, кандай сөздү сүйлөш керек, кандай сөздү сүйлөбөш керек, баарын Аллах Таала бизди чектеп коюп койгон. Ким мына ушул Аллах Таала койгон чектен ашып кете турган болсо, эртең кыямат күнүндө сөзсүз түрдө Аллах Тааланын астында бул нерсеге жоопкер. Бул нерсеге Аллах Тааланын астына эсеп кысапка тартылат. Эгерде Аллах Таала берген неаматтарды Аллах Таала буйруган жолго колдоно турган болсо, Аллах Таала көргөзгөндөй ошол неаматтарга шүгүр кыла турган болсо, анда албетте мунун Аллах Таала сооп сыйлыгын берет. Ал эми кимде-ким амалы начар болуп кала турган болсо, сүйлөгөн сөзү шариятка, Аллах Таала наразы кыла турган болуп чыга турган болсо, албетте бул нерсеге Аллах Тааланын астында жооп берет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ар бир нафс кылган амалына, сүйлөгөн сөзүнө жооп берери тууралуу мындай дейт: "Тава роббика ланас'аланнахум ажмаин амма кану я'малун." Сенин Роббуңдун атына касам ичип айтамын, биз ар биринин эмне амал кылгандыгы тууралуу
сөзсүз түрдө сурайбыз дейт. Ар бир инсандан, ар бир пендеден кандай амал кылгандыгы тууралуу биз эсеп кысапка алабыз дейт. Башка бир аяттарда Аллах Таала куллу нафсин бима касабат рахина. Ар бир нафс кандай иш жасаган болсо, мына ушул нерсеге жоопкер дейт. Ушул нерсеге Аллах Тааланын астында кармалат, сөзсүз түрдө жооп берет дейт. Биз ар бир жасаган амалыбызга маани беришибиз керек. Биздин амалыбыздан жооп бере турган иштерден Аллах Таала бизге буйруган намаз. Эртең намаздан биз Аллах Таалага жооп беребиз. Жана ошондой эле сүйлөй турган сөзүбүз бул Аллах Тааланын астына айта турган жакшы сөздөр. Аллах Таала арам кылган сөздөрдү сүйлөй турган болсок, мындан тыйылбай турган болсок, Аллах Таала бизге берген тилге, Аллах Таала бизге берген дене мүчөлөргө кыянат кылган болуп эле эсептелинет. Және да урматтуу мусулман тууганым, Аллах Таала бизге кандай бир неамат бербесин, мына ушул нерседен Аллах Таала кыямат күнү бизден сөзсүз түрдө эле сурайт. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай дейт: "Сумма латусалунна яума идин анин наим." Кийин кыямат күнүндө силер ар бириңер силерге Аллах Таала берген неаматтардан, жыргалчылыктардан силер сураласыңар дейт. Аллах Таала бизге ден соолук берген болсо, Аллах Таала бизге ырыскы берген болсо, Аллах Таала бизге аманчылык берген болсо, ушунун баарына Аллах Таала астында биз эсеп кысап беребиз. Аллах Таала бизге ден соолукту берди. Кандай жакшы иштерди кылып атабыз, кандай бир сооптуу амалдарды аткарып атабыз, кандай бир адамдардын ыраазычылыгына, Аллах Тааланын ыраазычылыгына ошо дене мүчөлөрүбүздү иштетип атабыз. Бул тууралуу эсеп кысап беребиз. Аллах Таала бизге амалчылыкты берди. Мына ушул амалчылыкта кандай бир жакшы иштерди аткарып атабыз. Аллах Таала бизге ырыскы берип атат. Мына ушул Аллах Тааланын ырыскысын кайдан таап жеп атабыз? Адал жолдонбу же арам жолдонбу? Жана мына ошол Аллах Тааланын ырыскысын жеп алып, биз кийин Аллах Таалага шүгүр билдирип атабызбы, шүгүр билдирбей атабызбы? Мунун баарына Аллах Тааланын астында эсеп кысапка тартылабыз. Жана да урматтуу мусулман тууган, Аллах Таала берген неаматтардан бул көз неаматы, бул угуу неаматы, бул сүйлөө неаматы. Кулагыбыз менен кандай нерсени угуп атабыз? Көзүбүз менен кандай нерсени көрүп атабыз? Кандай нерсени жеп атабыз? Кандай нерсени ичип атабыз? Ушунун баарына Аллах Тааланын астында эсеп кысап беребиз. Дагы урматтуу мусулман тууган, эң чоң неаматтардан бул дин неаматы. Бул Кур'ан, шариат жана пайгамбарыбыздын келиштиги да өтө чоң неамат. Мына ушул динге, дин неаматынан кандай пайдаланып жатабыз? Аллах Таала буйруган буйруктарды аткарып атабызбы? Аллах Таала тыйган тыюулардан тыйылып атабызбы? Ушунун баарынан Аллах Тааланын астында биз эсеп кысапка тартылат экенбиз, ар бирибиз. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушулардын ичинде бизге өзгөчөлөп, мисал иретинде бизге баяндап, башчы дейт. Адамдарга башчылык кылган киши мына ошол жеринде жоопкер дейт. Албетте адамдарга ким башчылык кыла турган болсо, мейли ал мешиттин имамы болсун, же бир мектепте директор болсун, же бир айылда өкмөт болсун, же бир аким башчы болсун, министр болсун, же башка болсун, албетте ол ошол кылган нерсесинде Аллах Тааланын астында жоопкер. Ошол жерде мусулмандарды алдабастан, мусулмандардын кыйналгандарына жардам берип, аларга зулум кылбастан кызматын көргөзүп атабы? Же болбосо ошол жерде адилеттүү өкүм чыгарып атабы? Кандай башкарып атат? Мына ошол нерсеге сөзсүз түрдө Аллах Тааланын астында жооп берет дейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркек киши бул үй бүлөсүндө башчы дейт. Албетте эркек киши өз үй бүлөсүндө башчы. Алардын тамак ашынан, алардын кийим кечесинен Аллах Тааланын астында жооп берет. Жана ошондой эле дагы алардын тарбиясына дагы эркек киши жооп берет. Алардын дининен дагы эркек киши суралат. Биз бүгүнкү күндө урматтуу мусулман тууганым, дүйнө тарбияларын берип атабыз. Дүйнө ичмели чемерин берип атабыз. Бирок дин тарбиясына келгенде, диндеги милдеттерге келгенде көпчүлүгүбүз унутуп калып атабыз. Албетте биздин эң биринчи бере турган нерсебиз бул тарбия болуш керек. Эң биринчи бере турган нерсебиз бул Аллах Таала парыз кылган милдеттерди балдарга үйрөтүшүбүз керек. Мына ушул нерсе атанын мойнундагы эң чоң аманат. Аллах Таала Кур'ан Каримде буйруйт: сен өз үй бүлөңдү, өз аялыңды, өз бала чакаларыңды Аллах Таалага намаз окууга буйругуңуң дейт. Жана мына ошол нерсеге сен сабырдуу болгуң дейт.
жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, бул пайгамбар бир хадисте айткандай, бир аял тутунга түшүп калып, ошо туткундан бошоткон кезде ошол жерде өз баласын таап алып, өтө бир катуу кучактап ыйлайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол аялды көрүп эмне дейт? Бул аял өз баласын тозокко таштайт деп ойлойсуңарбы дейт да. Ошондо сахабалар жок я Расулаллах дейт да, бул баласына ушундай мээримдүү, ушундай боорукер, баласын бул отко ыргытпайт дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала өз пенделерине бул аялдан дагы мээримдүү дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз бала чакабызды бул дүйнөдө эле бир кыйынчылыкка же бир отко ыргытууну каалабайбыз. Бирок биз бала чакабызга намаз үйрөтпөй турган болсок, аларга Аллах Тааланы таанытпай турган болсок, биз акыретте эле аны тозокко ыргыткан менен барабар. Эртең акырет күнүндө алар тозокко таштаган менен эле барабар. Албетте бул акырет күнү дагы сөзсүз боло турган нерсе, акыйкат. Биз дүйнөсүн абад кылып, бирок акыретин унутуп кое турган болсок, биз өз колубуз менен ошол тозокко ыргыткан менен эле барабар болуп эсептелинет. Ошондуктан сөзсүз түрдө балага тарбия берүүдө бул динге дагы сөзсүз түрдө маани бериш керек. Биринчи балага тарбия бергенде Аллах Тааланы таанытыш керек. Ага шахада калимесинин маанисин үйрөтүш керек. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах дегенди үйрөтүш керек. Жана аларга намаз үйрөтүш керек. Намаздын парыздарын үйрөтүш керек. Жана ошондой эле Аллах Тааланы жакшы көрүүнү, жана Аллах Таала кайсы жерде барса аны көрүп турарын, Аллах Тааладан коркууну үйрөтүш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, өзүнүн жас сахабаларына ихфазиллака яхфазка, Аллах Тааланы сактагын, Аллах Таала сени сактайт деп ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтөт эле. Жана ошондой эле өз балдарыбызды биз тагдырга ыйман келтирип үйрөтүшүбүз керек. Жана ошондой эле эгерде башына кыйынчылык келе турган болсо, Аллах Тааланын өзүнө гана жалдырап кайрылганды бизне үйрөтүшүбүз керек. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, биз өз балдарыбызга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөндү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, жана анын сахабаларынын өмүр баянын, жана андан да мурунку пайгамбарлардын өмүр баяндарын биз өз балдарыбызга эле үйрөтүшүбүз керек. Эгерде мына ушундай биздин балдарыбыз дүйнөдагы, дин дагы илимин билип, дүйнөнү дагы, акыретти дагы мыкты кыла турган болсо, келечекте эле өтө бир ата энесинин көзүн кубанткан балдар келип чыгат. Ал эми биз дүйнөнү дагы, динни дагы кыйратпай турган болсок, албетте эртең өзүбүздүн балдарыбыздын келечегин өзүбүзүнө балта чапкан болуп эсептелип калат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эркек киши өз үй бүлөсүнө жоопкер экен. Өз үй бүлөсүнө, анын тарбиясына, тамак ашына, кийим кечесине баарына эркек киши жооп берет. Жана дагы пайгамбар хадисинде билет, аял киши өз күйөөсүнүн үйүнө жана баласына жоопкер дейт. Шариятыбызда эркектин өзүнө тийиштүү болгон милдеттер бар, жана аялдын дагы өзүнө тийиштүү болгон милдеттер бар. Экөөнө тең тийиштүү болгон дагы милдеттер бар. Бул экөөнө тең тийиштүү болгон милдеттерден бул балага жакшы тарбия бериштик. Атанын дагы, апанын дагы милдети болуп эсептелинет. Албетте баланын тарбиясына чоң маани бериш керек. Ал аябай негиздүү нерсе. Анын дагы өз убакыты келгенде балага тарбия берүү услуптарын, анын жолдорун, жана ошондой эле кандай тарбия бериш керек, кандай тарбия берүүдөн алыс болуш керек, буларда бир учур келгенде эле токтолуп өтөбүз. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде кул дагы дейт, эгерде кожоюнунун мал мүлкүнө башчы болуп кала турган болсо, ага жоопкер дейт. Эми биздин бүгүнкү күндө кул жок, бирок сиз кайсы жерде иштеп кала турган болсоңуз, сиз ошол бирөөнүн жумушун аткарып, бир мардыгер болуп иштеп кала турган болсоңуз, мына ошол жерде сиздин колуңуздагы ошол жер аманат болуп эсептелинет. Мына ошол жерге сиз жоопкерсиз. Ошол жерден бир мык уурдай турган болсоңуз дагы, же бир мык жогото турган болсоңуз дагы атайлап, мына ошол кожоюнга эртең Аллах Тааланын астында сиз жооп бересиз. Ошого ар бир алган ишке, ар бир милдет болгон иштерди так аткарууга аракет кылыш керек. Албетте бул бир эле буларга чектелбейт. Бул ар бир ишкерге, мугалим болсун, же болбосо бир жерде доктор болуп иштесин, же болбосо башка бир жумуш кылсын, кандай жумуш ээси болбосун, бул ошол жерде ошол иш анын колундагы жоопкерчилик милдет болуп эсептелинет. Ошол нерсеге кыямат күнү Аллах Тааланын астында жооп берет. Жана пайгамбар хадисинин аягында Ала факуллукум раин факуллукум мас'улун ан раиятиhi. Белгиле, силердин баарыңар башчысыңар, жана баарыңар башчы кылган жериңерге жооп бересиңер дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар бирибиз биринчи
өзіміз басшы екенбіз, әрбіріміз өз нафсымызға жауап береміз. Қандай амал қылып жатамыз, қандайша сөйлеп жатамыз, Аллах тағала берген нематтарды шүкір қылып жатамыз ба, қылбай жатамыз ба, ол нәрсеге жауап береді екенбіз. Және ошондой эле дагы ким кайсы жерге адамдарга башчы болуп кала турган болсо, мына ошол башчылыгына сөзсүз түрдө жооп берет. Бир мечитте имам болобу же жөнөкөй амир болобу, мына ушул нерсеге сөзсүз түрдө жооп берет. Жана ошондой эле дагы эркек үй бүлөсүнө башчы, үй бүлөсүнүн тарбиясына, тамак ашына, кийим кечесине карабай турган болсо, Аллах таала астында бул нерсеге жооп берет. Жана аял киши дагы өз күйөөсүнүн үйүнө башчы, анын мал мүлкүн сактап берүүгө жана бала чакасын тарбия берүүдө Аллах таала астында эсеп кысап берет экен. Жана да урматтуу мусулман тууганым, бардык эле адамдар улар кайсы жерде иштеп кала турган болсо, мына ошол жерде ал нерсенин жоопкерчилиги мойнуна билет экен. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.